эле 1-сентябрь билим күнүнө карата акыр коңгуроо кагылды эле. Бат эле күндөр учуп, акыр коңгуроо кагылуу аземида келип жетти. Бүгүн болот бизде акыркы коңгуроо. Уккан сайын алып учат жан дүйнө, мезгил уштук учкан куштай зымырап. Кече эле жандырды эле эң биринчи коңгуроо. Ишке берип жаштык кездин жылдызын, бул мезгилге тоодой кошкон салымын, мектебimiz оголосун көтөрүп, 20 жылдык көркүн ачат демекчи. Андан эсе алдыңыздарга 20 жылдык жолугушууга келген меймандарыбызды чакырып алсак. 1982 жылғы бүтүрүүчүлөр жолугушууга келген 20 жылдыктардын тизмеси. Абдрахманов Самат, Азимбеков Темирбек, Айдаралиева Кинже, Айтиева Кинже, Алмаматов Көчкөнбай, Бегиматов Бедербек, Дүргөбай Улурлан, Турганбаева Элиза, Духанбаев Аскар, Жанбаев Назира, Жанбаева Назира, Жолдошев Эсенбай, Жумабаев Айгүл, Жусуев Нурбек, Закиров Куштар, Калбаев Жаныбек, Калбаев Шербек, Калбаева Нургүл, Калдыбаев Айжамал, Каратаев Майсалбек, Касымбекова Гүлжан, Кочоев Мирлан, Көккөзов Тыныбек, Коңутаев Утат, Коргонбаева Айнагүл, Маматова Гүлниза, Матаев Нурбек, Матишева Эльмира, Самара, Салманова Максат, Салманова Үмүт, Сарбашев Нурлан, Сейитова Мактыгүл, Сулайманова Аида, Сыдыкова Толкун, Тобокалова Батырбек, Тотобаев Гүлпери, Ергешева Гүлмира, Ергешев Жаныбек. Куш келипсиздер, урматтуу коноктор. Өткөн күндү бир кыл чайып карасак, убакыттар закымдап алышат. Кече эле мотурайган окуучу ата болду, эне болду бааласак, учкан уяңыздарга кош келипсиздер, урматтуу меймандар. Кубанышат, шаттанып, кече эле мектеп босогосун аттадык. Мына бүгүн коңгуроо эң акыркы толкунданып турушат. Бүт барысы 9 жана 11 жыл окуп билим алган окуучунун жүзүнөн көрүнөт кубанычы деп. Бүгүн азыркы бизге дагы мема болуп калган бүтүрүүчүлөрдү чакырып алсак, 9-классты чакырып алабыз. Акжол уулу Иман, Алмазбек кызы Улсана, Аматжанов Карымбек, Акбиева Садан, Жаныбек уулу Балгелди, Жаныбек кызы Гүлшат, Жапарова Меримай, Зарылбек кызы Канайын, Кадыралиева Жайнак, Көчкөнбай уулу Бактыяр, Кубаныч уулу Албек, Кудайберди кызы Гүлмайрам, Мукаш уулу Улукман, Нурболот уулу Абдымуталип, Өмүрбек кызы Канзада, Султанов Арлен, Табасы, Шайлобек уулу Кутман, Шербек кызы Элнуры, Рыспаева Альбина, Орозбай уулу Колчоолор менен окуучулар, колчоолор менен. Эмесе биздин 11-классты бүтүргөн окуучуларыбызды чакырып алсак, башталгыч классы мугалими Исакова Айгүл, Турганбаева Роза эжекелер. 11-классты бүтүргөн класс жетекчиси Исаева Жанар эжеке. 11-классты чакырып алабыз. Айбек уулу Арлен, Айтиева Рысбек, Абдиев Тарасбек, Аматжанов Кадырбек, Жаныбек кызы Бурулкан, Чоодарбек уулу Коргонбай, Замирбек кызы Нурбүбү, Кудайберди кызы Элкайын, Кудайберди уулу Мухаммед Иса, Көчкөнбай уулу Кудаяр, Мамат уулу Эрланбек, Мамат Карим кызы Жазгүл, Мамат Мухтарбек кызы Жазгүл, Разаков Бактыяр, Руслан уулу Камчыбек, Талайбек уулу Бектур, Рысбек уулу Калыныр, Алтынбек уулу Каяман, Токтогул уулу Калмырат, Султанов Медеткан, Сарбай уулу Рахматилла, Сталбек кызы Үмүтай, Букаш кызы Надира, Ильяс кызы Гүлмайрам. Азаматтар. Жакшы натижелер, дейинчи жүргөн окуучулар.
Жанагы эжекелер, окуучулар 25-май Акыр Коңгуру аземине арналган салтанаттуу линейканы ачык деп жарыялаймын. Bilim bergen, gelecekte biz üçün jol açtın kenen, mehrimin bilin talıkbastan bergen, ağa ejege razıçılık bildirem tereң. Balаны sүйüp bap estep, baatır bolgon mektebim, bardыk kesiptin eğlerin başatı bolgon mektebim, tarbiyalap baldardın atası bolgon mekteptin, azırkı sözde, ar bir күнүн мектеп ишине арнаган, ийгилине кубанып, дагы ийгиликти жаратууга дем берген Тоғызбулак орто мектебинин директору Чоюнов Токтомот агайга беребиз. Урматтуу Тоғызбулак орто мектебинин окуучулары, мугалимдер жамааты, ардагер мугалимдери, бүтүрүүчүлөр, ардактуу ата-энелер жана меймандар, бүгүнкү майрамыңыздар менен мына бүгүн өлкөбүздүн бардык мектептеринде Акыр Коңгуру майрамы өтүп жатат. Кече эле мотурайган бозбалдар 1-класстын босогосун аттаса, мына эми бой жетишип, коштошууга камынып жатышат. Кымбаттуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, биздин мектеп жамааты үчүн бүгүнкү күн өзгөчөлөнгөн майрам болуп эсептелет. Анткени бул күнү бүтүрүүчүлөрүбүз Алтын Бешик мектеби, бир туугандай классташтары, ардактуу ага эжекелери менен коштошуп жатса, 10 жыл, 20 жылдан кийин ошол окуучуларыбыз мынантип биздин пешенебизге келип олтурат. Биз майрам бир топ адамдардын маанайына жарык түз тартуулап, канча жылдар көрүшпөгөн адамдардын сагынычтарын, кучак толгон ыраазычылыктарын бири-бирине айттырып олтурат. Биздин мектептин тарыхында жарым кылымдан бери канчалаган окуучулар бүтүп, алардын ар бири турмушунда өз ордун таап, мекендин керегине жараган азаматтар болууда. Мындан 20 жыл мурунку ага эжекелердин айтканын аткарбаган шок бозбалдар мынантип ата болуп, секелек татынакай кыздар мынантип апа деген атка конуп, бажырайып биздин мектебибизге келип олтурушат. Ар ким турмушта өз ордун тапса, эген жүгүн аркалаган адам болушун каалайбыз. Мындан 20 жыл мурун биздин мектеп бүтүрүүчүнү 47 бүтүрүүчүнү уядан учурган экенбиз. Ошол жыл 1998-1999 окуу жылы эле. Ошол жыл бардыңыздардын эсиңиздерде болсо керек. Мынантип отурайып, мамлекеттик аттестацияга кирүүгө уруксат алып, кээ бир килериңиздер мектептин алкоолорун, ыраазычылыктарын, алкыштарын алып, отурайып мына биздин бүтүрүүчүлөргө окшоп тизилип отургансыздар. Силер ошол 20 жылдык жолугушууга келген меймандарды өзүңөрчө карап, кыялданып, биз кандай адам болот экенбиз, 20 жылдан кийин кантип мектепке келет экенбиз деп өзүңөрчө бир кыялданып отурсаңар керек. Силер бүткөндөн бери бул мектептен 20 жолу нечелеген бүтүрүүчүлөр бүтүп кетишти. Силерди окуткан ага эжекелердин көпчүлүгү самайларын агарылап,
азыркы мезгилде ардактуу эс алууда могул жерде тизилип отурушат. Bolçoğlar. Азыркы мезгилде жамаатыбыз жаштар менен толукталып, учурда 32 мугалим эмгектенип, 300 окуучу билим алып, тарбия алып жатышат. Мектепке ар кандай сынактар, олимпиадалар өтүп турат. Зоналык райондук сынактарда окуучуларыбыз байгелүү орундарды алып, бизди кубантып, мектептин намысына жарап келишүүдө. Көптөн бери болгон тажрыйбасы мектепке арнап келе жаткан мугалимдерибиздин атын сыймыктануу менен атай алабыз. Алар Сатыбалдыева Жаңыл, Кожомбердиева Сулуу-кыз, Жолдошова Алтынай, Чоюнова Уулкан, Ысакова Айгүл. Алардын ичинде мектептин ысык сууна чыдап, жетекчилик кызматтарды аркалаган биздин эки мугалимибиз болуп турат бул жерде. Каратаева Бурулча жана Жылтыруу Осмон агайыбыз. Булар дагы мектепте жетекчилик кызматты аркалап, опол-тоодой жүктү көтөрүп, опол-тоодой кызмат кылышкан. Быйылкы окуу жылында мыкты мугалим 2019 сынагынын зоналык турунда экинчи орунду алган Айдөшова Элиза эжекебиз жана мурунку окуу жылдары сынакка катышып, райондук турда байгелүү орундарды алып келишкен Мамажакупова Гүлниза, Бекмуратова Мунара, Ажимаматова Таттүгүл, Алибай кызы Зууракан аттуу жаштарыбыз менен биз сыймыктанабыз. Манас жаштар уюмунун өзүн өзү башкаруу 2018 сынагында мектептин Манас жаштар уюмунун мүчөлөрү райондук сынакта экинчи орунду камсыз кылышып, бизди кубандырган. Бул ийгиликтин аркасында организаторубыз Сулкар уулу Абдимиталип жана Манас жаштар уюмунун жетекчиси Жаркынбаева Барчынайдын эмгектери зор. Биздин мектепте канчалаган барандуу эмгек жасаган эжек агайларыбыз бар. Айрымдарынын көзү өтүп кетсе да, жасап кеткен эмгектери ар бир окуучунун жүрөгүндө сакталат. Бул фонд бизге 117 000 сомдук техникалык каражаттар, 35 000 сомдук көргөзмө куралдар, 26 000 сомдук химиялык реактивдер менен камсыз кылышкан. Жана мугалимдерди, окуучуларды, мектеп парламенттерин ар кандай семинарге катыштырып келүүдө. Андан бөлөк Проомдун жардамы менен 470 000 сомдук доллордун алкагында ашканабызды раковина, умывальниктер менен, аристондор менен камсыз кылганбыз. Агабыз Кармышак Улукбектин жардамы менен мектебибиз капиталдык ремонттон толук бүткөрүлдү. 8 миллион 600 миңдик доллар акча менен. Быйыл Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынын алкагында ашканабызга жаңы эмеректер менен un азыктары келиши күтүлүүдө. Айыл өкмөтүбүз дагы алынын жетишинче мектебибизге жардамын берип аябай келүүдө. Андан бөлөк биздин мектебибиздин көйгөйлөрүн сиздерге окшогон жолугушууга келген бүтүрүүчүлөр чечип келүүдө. Атап койсом туура болот. 1973 жылы туулган бүтүрүүчүлөрүбүз 30 000 сом жумшап, мектептин чоң каратасын коюп беришкен. 74 жылкылар 14 дана түргөк сым менен кашаларыбызды бекитип беришкен. 1984 жылкы бүтүрүүчүлөрүбүз 10 000 сом ага форма тиктиргенбиз. 75 жылкы бүтүрүүчүлөрүбүз жылкылар тротуар жолго 2 машина шагыл төшөп берген. 70 жылкы жылкылар 25 жылдык жолугушууга келип 10 000 сомдук телевизор менен белек кылышкан. 1976 жылкылар тротуарды бетондоп беришкен. 66 жылкы туулган бүтүрүүчүлөрүбүз 35 000 сом берип, ага кошумчалап интерактивдүү доска менен камсыз болгонбуз. 1956 жылкы бүтүрүүчүлөрүбүз 40 жылдыкка келип бир компьютерди белекке тапшырып кетишкен. Мектептин жылытуу системасын электроплитага алмаштырууда 330 000 сомдук
30 ming сомдун 100 миңин айыл өкмөт каржылап, 230 миң сомун той чабанын балдары берип демөрчүлүк кылышкан. 1977 жылкы туулган бүтүрүүчүлөрүбүз спорт зал менен мектептин негизги эшиктерин алмаштырып беришкен. 79 жылкылар мектептин кабинеттерине, залга 15 дана видео көрмө коюп, мониторинг менен жалпы 100 миң сарпташкан. 1980 жылкылар мектептин бир жагындагы 12 дана айнек терезени алмаштырып, суммасы 100 миңдей сарпташкан. 2007 жылкы 10 жылдык бүтүрүүчүлөрүбүз варатанын үстүнө арка коюп беришип, жалпы 30 миң сом сарпташкан. 1981 жылкылар 9 дана айнек терезени алмаштырып, 60 миңдей жумшаган. 2008 жылкы 10 жылдык бүтүрүүчүлөрүбүз 3 дана айнек терезе алмаштырып, 20 миң сомдой жумшашкан. Быйылкы жылкы 20 жылдык жолугушууга келген 1990 жылкы бүтүрүүчүлөрүбүз, башкача айтканда 1982 жылкылар мектептин 7 дана айнек терезесин алмаштырып, 40 миң сом сарпташты. Андан бөлөк Алмаматов Толубай атындагы спорт залдын лампаларын 20 миң сом жумшап, Толубай агайдын балдары алмаштырып берди жасалгасы менен. Андан сырткары каналарды жасалгалоодо Төлөнбаев Сардалбек атындагы информатика кананы Төлөнбаева Бактыгүл, мугалимдер канасы Кожомбердиева Бактыгүл, Жапаров Алимжан атындагы канасын Адамбек агайлар, Акмат Нурлан атындагы физика канасы Кубаныч агабыз, Салиев Азбек атындагы кананы Азбек агайдын балдары, Акматова Беркан атындагы кананы эжеке өзү, Кожомбердиев Сагынбек атындагы Адеп кананы балдары, Сүйүнбаев Апуз атындагы кананы агайдын балдары, Бектемирова Фарида атындагы башталгыч класс кананы эжекенин балдары, Апиева Тажикан атындагы китепкананы эжеке өзү, атындагы географияны кананы балдары жасалгылап, каналарды, лампаларды диодтук лампага алмаштырып беришти. Калган каналардагы коридордо лампаларды мугалимдер өздөрүнүн жанынан алмаштырышты. Ушул каналардагы ататалган инсандардын атынан окуучуларга жыл сайын бир жолу берилүүчү стипендия уюштурулууда. Быйылкы окуу жылында стипендияга төмөндөгүдөй акча берилди. Аны окуучуларга грамотага жумшадык жана азыр кээ бир окуучуларга таркатабыз. Жапаров Алимжан атындагы стипендияга 1000 сом, Сүйүнбаев Афуз атындагы стипендия 1000 сом, Салиев Азбек атындагы стипендия 1000 сом, Кожомбердиев Сагынбек атындагы стипендия 1000 сом, Акмат Нурлан атындагы стипендия 1000 сом. Андан бөлөк азыр Ширинбек Барымбек атындагы стипендияны балдарды уюштуруп алып келген экен 3000 сом. 3000 сом менен Арнакан атындагы. Андан бөлөк Акматова Беркан эжеке атындагы стипендияда 2000 сом экен, азыр берилди экен. Ошентип ушундай бүгүнкү иш-чарага берилген стипендияга окуучуларыбызга ардактуу жана өзгөчө стипендиялар менен сыйлайбыз. Балдардан бөлөк дагы демөөрчүлүк кылган бүтүрүүчүлөрүбүздүн тизмесин окуп койсом. Булардан бөлөк дагы демөөрчүлүк кылган бүтүрүүчүлөрдүн тизмесин окуп койсом. Чоюнова Венера, Кочубаев Медеш, Каратаев Самаган, Кудайбердиева Жанара, Абжалилова Айнагүл. Ошентип мектебибизге жакындан жардам берген окуучу атуулдарыбызга ушул учурдан пайдаланып терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен мектебибизге куш келипсиздер. Рахмат. Азыркы сөздө Сарбулак айыл өкмөтүнүн башчысы Коңуратов Натжан ага беребиз. Урматтуу мугалимдер, урматтуу коноктор, окуучулар, бардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен
айыл өкмөттүн атынан, элдин атынан куттуктап коеюн, өзүмдүн атымдан туугандар. Мына бүгүн мындай майрам жылда өтүп келет. Бул майрам бүгүнкүдөй сезимдер, урматтуу бүтүрүүчүлөр, баардыгыбыздын башынан өткөн, мындай күндөр өткөргөнбүз. Мына бизди окуткан ага эжекелер отурат бул жерде дагы. Эми силерге ак жол. Ак жол, мына турмуштун жолун аттанып атасыңар, мектепти бүтүп атасыңар. Турмушта өз жолуңарды таап, бир бактылуу болуңар. Жакшы иштеп бир мындай жолго. Тынчыраак. Негизгиси мен айтарым балдар. Адам болуш керек. Ким болсоң да адам болуш керек. Ал мугалим болосуңбу, космонавт болосуңбу, ким болсоң дагы адам болуш керек болгондо. Ошон мен силерге бир кааладым ушул. Адам болушуңарды каалайт. Анан эми мына коноктор жакшы келсе, урматтуу кыздар, балдар. Эми мына бүгүн кечеден бери ушу биздин айылга, элге маанайын көтөрүп, жакшы майрам тартылып отурасыңар. Айыл жеринде биз бул мындай нерсе биз үчүн бир чоң майрам. Кечеден бери жүргөнүңөр, келгениңер, кече той өткөзүп, мына бүгүн катышып. Биз артыңда балдарды тынчтап койчу. Силерге рахмат. Эми тала түздө жүрөсүңөр. Каерде жүрсөңөр да аман болгула, тынч болгула. Эстегенде келип тургула ушинтип элдин арасына. Рахмат, чоң рахмат келгениңерге. Эми урматтуу мугалимдер, ардагерлер, жаш мугалимдер, бүгүнкү силердин мына келген бүтүрүп аткан окуучулар, мына 20 жыл мурун бүтүп кеткен, 10 жыл мурун бүтүп кеткен окуучулардын келип атышы, бул баардык силердин эмгегиңердин үзүрү ага. Турадан бери эми ошо силер жакшы окутуп, ушундай адамдарды тарбиялап келсе, мына биз баш болуп баардык ушундай деңгээлге жетип отурабыз. Эми бар болуңуздар, оорубаңыздар, урматтуу мугалимдер, оорубагыла. Эми мугалим ишин түшүктүү иш экенин баарыбыз билебиз. Арыбагыла, эч качан оорубагыла. Сиңериликтүү болсун. Мугалим өмөлдөрак дегенде мөмөңөр көп болсун, жемиштүү болсун. Рахмат силерге баарыңарга. Ар жол майрамыңар менен урматтуулар. Майрамыңар көп болсун. Айтканыңыз келсин. 9 бала орто мектебинин окуу бөлүм башчысы Алибай кызы Зуракан эжекеде. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү акыркы коңгуроо аземинин катышуучулары, 20 жылдык жолугушууга келген биздин ага эжелер жана ошондой эле бүтүрүүчү 9-11 классынын окуучулары, деги эле баардыгыңыздарды бүгүнкү акыркы коңгуроо майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Убакыт учкан куш. Эч качан бүгүнкү күндү эртеңки күн менен толуктай албайбыз. Мына ошондуктан ар бириңиздерге эң жогорку бийиктикти, улуу адамгерчиликти, мыкты зор сапаттардын баардыгын сиздерге каалап кетем. 9 булак орто мектеби кылымдар бою мыкты эр азамат уул кыздарды тарбиялап өстүрө беришине мен чын дилимден тилектешмин. Орто мектеби тарабынан ушул бүтүрүүчү 11 класстарга арналган атайын жолдомо каалоо тилек бар эле. Мына ушуну тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Ал үчүн ушул 11 класстын класс жетекчиси Исаева Жанар эжекени кошо тапшырайын. Эки адамга берилет кайран жаштык, көпкө шаңшып бирилет учпаган соң, намыс күтүп, ар күтүп, не кыласың, катарыңдан сурулуп чыкпаган соң. Кымбаттуу бүтүрүүчү Айтиева Рызкы, алгачкы билимге ээ болуу менен турмушту өз алдынча баштадың. Ата мекен экономикалык оор шартты баштан өткөрүп жаткан учурда өзүңдүн баардык акылыңды, билимиңди, баардык энергияңды, жүрөгүңдөн алууланган темеңди менин үчүн жумшай бил. Сенин таза жүрөгүң жер жүзүндө адам баласы үчүн эң кымбат болгон тынчтыкты коргоп калуу үчүн иштесин. Турмушта максаттуу бол. Айткан сөзүң адамдардын жүрөгүнө жетип, көңүлүңө шык берсин. Жаштыгың дайым өзүң менен бирге болсун. Баардык иште таза бол.
жараткан сенден жаркын маанайды, куунак көңүлдү ажыратпасын. Билимиңди дайым өркүндөт, турмуштук бийиктиктерге умтула бер. Турмуштук сапарың байсалдуу болсун. Ак жол сага бүтүрүүчү. Айтиева Ырыска. Анда болсо билек катары кабыл аласыңар, балдар? Мына ушундай эле баракча менен кымбаттуу бүтүрүүчү Замирбек кызы Нурбүбү. Кымбаттуу бүтүрүүчү Русланбек уулу Камчыбек. Кымбаттуу бүтүрүүчү Эшмамат кызы Эделбейс. Кымбаттуу бүтүрүүчү Таалайбек уулу Бектур. Кымбаттуу бүтүрүүчү Жоодарбек уулу Коргонбай. Кымбаттуу бүтүрүүчү Таалайбек уулу Нуртилек. Анжела жаш. Кымбаттуу бүтүрүүчү Жанибек кызы Бурулкан. Кымбаттуу бүтүрүүчү Аматжанов Кадырбек. Кымбаттуу бүтүрүүчү Кудайберди кызы Эркайым. Кымбаттуу бүтүрүүчү Маматкарим кызы Жазгүл. Разаков Бактияр. Кымбаттуу бүтүрүүчү Муктарбек кызы Жазгүл. Кымбаттуу бүтүрүүчү Мамат уулу Эрланбек. Кымбаттуу бүтүрүүчү Кудайберди уулу Мухаммадиса. Кымбаттуу бүтүрүүчү Көчкөнбай уулу Кудаяр. Курбанбаев Арлен. Арлен Акжала, ийгилик сага. Кымбаттуу бүтүрүүчү Апиев Таразбек. Бардыгыңарга ак жол каалайм, жолуңар шыдыр ачык болсун. Окуу жылында ушул Тогуз Булак орто мектебинде үзүрлүү эмгектенген биздин алдыңкы мугалимдер бар. Мына ушул мугалимдерге бир аз да болсо ардак грамоталарды даярдап койдук эле. Мына ушуларды тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Грамота Тогуз Булак орто мектеби 2018-2019 окуу жылында классына өзгөчө көңүл бөлүп, чыгармачылык менен эмгектенгендик үчүн мыкты класс жетекчи номинациясы менен 6А классынын класс жетекчиси Абдыкадырова Даниге жеке сыйланат. окуу жылында мектептер аралык өткөрүлгөн зоналдык мыкты мугалим конкурсунда 2-чи орунду камсыз кылгандыгы үчүн башталгыч класс мугалими Айдошова Элиза жеке сыйланат. Быйылкы окуу жылында башка кааналардан өзгөчөлөнгөндүгү үчүн
мыкты каана номинациясы менен Бектемирова Фарида атындагы башталгыч класс каанасы жана каана башчысы Мамажакыпова Гульниза жеке сыйланат. Быйылкы окуу жылында алдыңкы окуучулардын көптүгү коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн мыкты класс номинациясы менен 8 классынын окуучулары жана класс жетекчиси Доолетбек кызы Бегимай сыйланат. окуу жылында үзүрлүү эмгеги менен көптөгөн мыкты ачык сабактарды, класстан тышкаркы иш-чараларды уюштуруп, бирикме мүчөлөрү менен тыгыз байланышта иш алып баргандыгы үчүн мыкты усулдук бирикменин жетекчиси номинациясы менен так жана табигый багытындагы усулдук бирикмесинин жетекчиси Жаркынбаева Барчынай эжеке сыйланат. Быйылкы окуу жылында эң жакшы жетишкендиги кол өнөрчүлүк боюнча башка окуучулардан айырмаланып, өзүнүн ар тараптуу экендигин көргөзө алгандыгы үчүн 7А классынын окуучусу Марат кызы Нуржамал жылдын мыкты окуучусу номинациясы менен сыйланат. Турсаңар. Кол жаап тургула. Окуу жылында өзүнүн талыкпаган эмгеги менен класстан тышкаркы иштерди мыкты деңгээлде уюштура алгандыгы үчүн башталгыч класс мугалими Турганбаева Роза жеке сыйланат. Ардак грамота менен дине тарбия мугалими Абдираим уулу Кубандык сыйланат. Молодец. Кубандык. Куда жок экен, топко кетти. Мына ушундай эле ардак грамота менен орус тили мугалими Эркинбаева Үмүткан сыйланат. Мына ушундай эле ардак грамота менен англис тили мугалими Ажымамат кызы Атыргүл сыйланат. Атыргүл. Кел агам. Өзүнүн талыкпаган эмгеги менен класстан тышкаркы иштерди мыкты деңгээлде уюштура алгандыгы үчүн башталгыч класс мугалими Турганбаева Роза жеке сыйланат. Роза. Колчоолар, колчоолар. Дадыл кыйкыргыла, саматтара. Урматтуу эжекелер, бардыгыңыздарга сыйлыгыңыздар кут болсун. Талыкпай эмгектене беришиңиздерди мен чын жүрөктөн каалайм. Мына ушундай эле биздин бүтүрүүчү класстарга, мыкты окуучуларга дагы арналган грамота бар эле. Мына ушуларды дагы тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. 9 булак орто мектеби окуудагы эң жакшы жетишкендиги, үлгүлүү жүрүш турушу жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн 9 классынын окуучусу Алмазбек кызы Уулсана сыйланат. Мына ушундай эле грамота менен 9 классынын окуучусу Өмүрбек кызы Ханзада сыйланат. Çok bolçapkıla, çok. Ушундай эле грамота менен 9 классынын окуучусу Апиева Саадат сыйланат. Kolçoolар. Çarşadыңарбы? Мына ушундай эле грамота менен 9 классынын окуучусу Кадыралиева Жайнак сыйланат.
Мына ушундай эле грамота менен 9-классынын окуучусу Табылды кызы Самара сыйланат. Мына ушундай эле грамота менен 9-классынын окуучусу Шербек кызы Элнуру сыйланат. Мына ушундай эле грамота менен 9-классынын окуучусу Жапарова Меримай сыйланат. Тоғызбулак орто мектеби окуудагы эң жакшы жетишкендиги, үлгүлүү жүрүш-турушу жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн 11-классынын окуучусу Маматкарим кызы Жазгүл сыйланат. Мына ушундай эле грамота менен 11-классынын окуучусу Айбек уулу Арлен сыйланат. Мына ушундай эле грамота менен 11-классынын окуучусу Жодарбек уулу Коргонбай сыйланат. Кызы Жазгүл сыйланат. Андан бөлөк бүгүнкү салтанатка бизден дагы бир кана башчыбыздын демөөрчүсү Бектемирова Фарида атындагы кананын демөөрчүсү ошо Фарида эжекенин балдары келип, атайын өзү ошол кәмил канада окуган окуучуларга стипендия атай ала келишкен экен, ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Быйылкы окуу жылында окуудагы эң жакшы жетишкендиги, үлгүлүү жүрүш-турушу жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн 2-Б классынын окуучусу Кулмаматова Латифа сыйланат. Мына ушундай эле грамота менен 2-Б классынын окуучусу Сейитова Гүлнур сыйланат. Жаман күчтүү акча кетирлер. Кел ага. Мына ушундай эле грамота менен 2-Б классынын окуучусу Мамат Исаев Нуртилек сыйланат. Молодец, жакшы жүгүрөт экен, күлүкпөйт. Мына ушундай эле грамота менен 2-Б классынын окуучусу Халидова Сезимгүл сыйланат. Күлүкпөйт бейбар. Тесин акен. Мына ушундай эле грамота менен 2-Б классынын окуучусу Алибаева Аруке сыйланат. Мына ушундай эле грамота менен 2-Б классынын окуучусу Кулбураков Бекзат сыйланат. Мына ушундай эле грамота менен 2-Б классынын окуучусу Сайдалиев Бийкелди сыйланат. Азамат дегенде эмкизими да аласың. Азыр мен мурдагы сөзүмдү айтып өткөн Ширинбек Баарымбек агайдын атындагы стипендия менен төмөнкү окуучуларыбыз сыйланат. О, мяксасты. 9-класстан Шербек кызы Элнуру биз стипендияны райондук турда
биздин зоналык турда эң жакшы көрсөткүчтү көрсөткөн, биздин олимпиадалык көрсөткүчтү көрсөткөн окуучуларыбызга сыйлап атабыз. Молодец. Кол чабуулар гана. Предметтердин аралык, зоналык, райондук турларда эң байгелүү орундарды камсылган окуучуларыбыз. Молодец. Мына ушундай эле мыкты окуучунун бири 9-класстын окуучусу Табылдыева Самара. Кол чабуулар. 10-класстын окуучусу Эркебай кызы Кенжебү. Кол чабуулар. Чамгыртөгө тайланага өзөм болуп 10-класстын окуучусу Турдубаева Асель. Кол чабуулар. Класстын окуучусу Эрнисбек кызы Жасмина. Bu yerde жок экен. 8-класстын окуучусу Замирбек кызы Тахмина. Биздин мектептен мыкты уул кыздар чыга берсин. Окууларыбызга, бардыгыбызга ийгилик каалайбыз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Урматтуу меймандар, урматтуу ата-эне окуучулар, мына биздин Сарыбулак айыл өкмөтүндө бир адамдан бир китеп республикалык долбоор ишке ашкан. Ошонун аркасында мына биздин өзүбүздүн эле кызыбыз Нурболот кызы Айгерим жетектеп келатат. Азыр ошол иш-чарага чоң салымдарын кошкон инсандар бар, ошолорго грамоталар бар экен, ошондо тапшыра кетели дейт. Жалпыңыздардын кутман күнүңүздөр менен эң алгач ушул 20 жылдык биздин бүгүнкү күндүн күнөкөрлөрү 11-класстар бүтүрүүчү 9-класстарды бүгүнкү майрамы менен чын дилимден куттуктаймын. Анан биздин ушул бир адамдан бир китеп долбоору жалпы республика боюнча уюштурулуп жатат. Эң алгач ушул биздин Ош облусу боюнча Сарыбулак айылында биринчи жолу ишке ашты. Азыркы эсеп менен Ош облусу боюнча 13 айылда ишке ашып атат. Анан бул долбоор 2019-жылды аймактарды өнүктүрүү жылы боюнча эң алгачкы ошол эң мыкты долбоор катары билим берүү министрлигинде көрсөтүлүп атат да. Анан ушул долбоордун алкагында биз өзүбүздүн Сарыбулак айыл өкмөтүнө караштуу китепканага жалпы жонунан ошол бир адамдан бир китеп топтоп атып, ошол 592 китеп алып келип китепкана ачтык. Ошол китепканага биздин негизги максатыбыз китепти алып келип коюу эмес, элди китеп менен камсыз кылуу. Интеллектуалдык деңгээлин аз да болсо жогорулатып болуп эсептелинет. Азыр ушул бир адамдан бир китеп долбоорунун алкагында эң көп китеп окуган окурман мырза, окурман айым жана ошондой эле окурман окуучу деген атайын номинациялар бар эле. Жана ошондой эле бир жумага бир китеп деп мектептин алкагында интеллектуалдык оюн уюштурулган да. Анан ошол эң мыкты окурман класс деген дагы номинацияларыбыз бар. Аларга атайын сыйлыктар алынып келди. Демөөрчүлөрдүн колдоосу менен алардын атын атай кетсем, Сүйүналы уулу Алдияр жана ошондой эле Баялы кызы Базаргүл. Кол чабуулар болсун, ошол биздин мектебибиздин билимине кайдыгер карабай өзүнүн салымын кошуп жаткандыгы үчүн. Анда эмесе сыйлыктарды тапшырууга кезекти берсек. Ардак грамота. Каракулжар району Сарыбулак айыл өкмөтү бир адамдан бир китеп аттуу уюштурулган долбоорго өздөрүнүн чоң салымын кошкондугу үчүн 1982 жылы туулган 20 жылдык жолугушууга келген бүтүрүүчүлөр сыйланат. 25 000 салым. Кол чабуулар гана. Патсаралар.
Kemre kele kırın. Ayaz sabah tutmuş sonraki. Özünün mıқты ekendігін көргөз алғандығы үшін Изатбекова Аелита сыйланат. Ошондой эле ардак грамота менен Сейдалиева Акбийке сыйланат. Сейдалиева Акбийке. Ошондой ардак грамота менен Нуржигитова Сакинай сыйланат. 16 китеп окуптур Сакинай. Сакинай жок. Кел. Ошондой ардак грамота менен Мамасалиева Айжан сыйланат. Мамасалиева Айжан. Тоғызынчы классының оқушысы Шербек қызы Элнуру сыйланат. 9 классының оқушысы Өмірбек қызы Қанзада сыйланат. Ошондой эле ушул bir жумага bir китеп, bir жумада bir китеп атты уюштурулган уюштуруучулардын мүчөсү 9 классының окуучусу Табылды кызы Самара сыйланат. Ошондой эле ардак грамота менен Ираимбердиев Пай сыйланат. Ошондой ардак грамота менен Жапарова Арген сыйланат 10 классынын окуучусу. Мына жол. Ардак грамота bir жумада bir китеп атты уюштурулган интеллектуалдык оюндун мыкты окурман мырзасы 2019 номинациясы менен Курмушуев Алмаз сыйланат. Ошондой эле ардак грамота менен мыкты окурман айымы 2019 номинациясы менен Халилова Гүлдастан сыйланат. Мыкты окурман мугалими 2019 номинациясы менен Ажимамат кызы Атүргүл сыйланат. Окурман айымы 2019 номинациясы менен Маматова Чыныгүл сыйланат. Маматова Чыныгүл. О, эжекеге берип коесуңар баары. Ардак грамота Карагулжа району Сарыбулак айыл өкмөтү bir адамдан bir китеп аттуу республикалык жалпы республикалык долбоордун биздин айыл өкмөтүндө биринчи жолу уюштурган кызыбыз Нурболот кызы Айгерим сыйланат. Көбүн жарата бер.